Адамдын түгү болсо аны жулуп, кырып, кыскартканга болбойт. Бул нерсени айтып кеттик. Адамдын түгүн же кыра турган жерин, авратын мисалы ихрам абалына киргенге чейин кылып кирет. Андан кийин, ихрамдан кийин түктү жулганга, кырганга дагы болбойт. Тырмак алганга болбойт. Бул дагы тыюу салынган амалдардан. Анткени Алла Тааланын жанына барганда сиз ошол жүдөмүш абалда, Аллах Тааланын ырайымына муктаж абалда барышыңыз керек болот. Ошол кезде тырмагыңыз мисалы өсүп кетсе, аларды кыркып алганга болбойт. Эгер 5 манжа болсо, мисалы, булардын баарын тырнактарын алып жүрген болсоңуз, анда бир кой штраф болуп калат. Эгер ага жетпесе, анда ошол канча алдыңыз ошого жараша өзүнүн садакасы болот. Денеге атыр сепкенге болбойт. Ихрам абалына турганда денеге атыр сеппеңиз. Эгер атыр сеип алган болсоңуз, ошол себилген атыр бир дене мүчөңүзгө толук себилген болсо, анда бир кой союшуңуз керек болот. Ошондуктан сураныч жанагы атыр жыпар-жыт саткан жерлерге эгер жанынан өтүп баратсаңыз, алар себебиз дейт же колуңузга берет, жыттап көрүңүз деп, ошолорду кармабай эле койгонуңуз жакшыраак. Кармабашыңыз керек. Эгер кармасаңыз же себинип алсаңыз, анда ушундай штрафка туш болуп каласыз. Кийинкиси, жыпар жыттуу самын, шампунь, кремдерди колдонгонго болбойт. Ушул мисалы гостиницага барганда, ихрам абалында, гостиницада, мейманканада самындар, шампуньдар турган болот. Ошолор менен жуунбай эле койгонуңуз жакшы, ихрам абалында турганда. Анткени ушул маселеде самын же шампунь бул жыпар жытка киреби же жыпар жытка кирбейби деген маселеде аалымдар арасында талаш. Ошондуктан талаштан чыгыш үчүн кылбаганыңыз жакшы. Эгер кылып алган болсоңуз, анда ал нерсеге штраф төлөшүңүз керек болот. Ошондуктан самын, жыпар жыттанган самын же шампунь колдонбошуңуз керек болот ихрам абалында болгонуңузда.